Буга чейин да буга окшогон видеолорду көрүп келгенбиз. Бул видеода да кызыктуу нерселерди көрө аласыз. Жок, сиздерди коркутайын деген ой жок. Болгону сиздерге бул видео кызык болот го деген ойдо чыгарып жатабыз. Бул видеодогулар чын же жөн эле монтаж болсо дагы мистиканы сүйгөн адамдарга бул кызыктуу болот. Видеону баштаардан алдын каналга жазылып кеткенди унутпаңыз. Анда эмесе биз видеороликти баштадык. Бул Парагвайдагы түнкү шоу аталышындагы телеберүү. Бул телеберүүнүн бир чыгарылышында алып баруучу берүүнүн коногуна суроо узатып, кадр ал адам жакка алмашкан учурда аркадан бир белги көрүнгөн. Ninguna incentivación para Ahí tomar, está. para hacer las Muy cosas. bien. Ahí te respondió, Junior. Atención. Эгерде ага кошумча эффект берип жакындатсак, ал жерде адам жүзү, ак көз жана белгисиз түстөгү терисин көрсө болот. Бул берүүдөн кийин алып баруучу ал жерге адам батпаарын, жада калса жаш бала да батпаарын айткан. Бирок ал видеонун комментарийлерине түшө турган болсок, ал телеканалда мындай окуялар көп байкалаарын жазган комментарийлерди тапса болот. Жыйынтыгында булар атайын өздөрү телеканалдын рейтингин көтөрүү максатында жасашабы же чындап эле болушу мүмкүнбү деген суроо жаралбай койбойт. Мен кечиктим. Чили өлкөсүндөгү мамлекеттик каналдардын биринде бир кызыктай, эч ким байкабаган нерсе камерага түшүп калат. Бул шоунун контенти негизинен юморго арналган. Бул жерде эч кандай коркунучтуу нерселерге жол жок болчу. Бирок бул видеону маалымат таратууга жөнөткөн адамдын айтуусу боюнча кызыктай нерсени байкагандыгын түшүндүрүп берген. Эгерде жакшылап карай турган болсок, столдун үстүндөгү предмет жөндөн жөн гана багытын өзгөрткөндөй. Maravilloso. Seguimos con el Melate a través de... Эгерде сиз бул видеороликти секиндетип көрө турган болсоңуз, ал предмет биринчи сол жакка кичине, андан кийин тезинен эле оң тарапка кыймыл кылат. Мунун кыймылдашына жалгыз гана себеп алып баруучунун ал жердеги кагазды ордунан жылдырганы деп гана айта алышыбыз мүмкүн. Бирок секин гана тигилген кагаз бул нерсени ордунан багытын буруп кое алышына ишениш кыйын. Imagine Television Мексикалык телеберүүлөрдүн бири. Эрик бул окуяны байкаган адам. Анын айтуусу боюнча үйүндө жаңылыктарды көрүп отурган. Ал жерде мамлекет Мехикодогу полиция кызматкерлерине берилген машиналарды мамлекетке кайра конфискация кылынгандыгы тууралуу болуп жаткан. Бир учурда видеого анын ичинде отурган адамга окшогон жан көрүнөт. Бул ким? Негизи машиналар уже мамлекетке конфискация болгон болчу. Ошондуктан ал жерде эч ким отурууга мүмкүнчүлүк жок болчу. Эки миң 14 жыл Испаниянын телеберүүсү. Испаниялык телеберүүлөрдүн биринде Para todo el mundo аттуу шоу өздөрүнүн 20 жылдык туулган күнүн белгилеген видео жыйынтык чыгарышат. Анда ага ийини алып баруучулар өздөрүнүн эски видеолорун коюп, ага эко комментарий берип жатышкан. Ошол эски видеолордун бир фрагментинде агайынын аркасынан белгисиз зат көрүнөт.
Viven en el corazón de Tanzania y se llaman los Dotoga. Por ese momento... ¡Ay, boludo! Uy, es un boludo. No es boludo. Es un... Ал эми байкап карасаңыз, алып баруучунун бирөөсү алар өздөрүн көрүп жаткан экрандан ал затты байкап, бурулуп бир карап койгондой. Бул жөн эле тамашабы же бир тирүү жаратылышпы, анысы баарыбызга белгисиз. Бул видеодогу кадрды биринчи койгонубуздун себеби бул жерде эч кандай логикалык себеп таба алган жокпуз. Канча жолу кайталап көрсөңүз, эч кандай себеп болчу нерсе таба албайсыз. Негизи бир нерсе кыймылга өз алдынча келгенде ага себептер болот. Же стол туура эмес туруп, же сыйгалак болуп, же болбосо жана башка ошого окшогон себептер болушу керек. Бирок бул видеодо бир дагы себеп болушу мүмкүн дей турган нерсе таба алган жокпуз. Окуя мексикалык телеберүүдө болгон. Анда бул нерсеге түшүндүрмө тапканга аракет кылып көрөлүкчү. Берүүнүн катышуучуларынын бири спорттук сумканы эксперттин бирине берет, ал жөн гана кичине туурлап столго коюп коет. Анда видеороликке жакшылап көңүл буруп карап көрүңүз. Oye, mi querido Francisco Javier, yo quiero agradecer público. ¿En qué cámara estamos, carnal? Oye, mi querido Francisco Javier, yo quiero... Сумка өзүнөн өзү жылышы мүмкүн эмес. Жалгыз гана күлкүнүчтүү себептердин бири столдун астында бир адам отуруп, ошол жылтырып коюшу мүмкүн. Бирок 2 сантиметрге жылтыруунун эмне качети бар деп ойлойсуз? Оюңузду комментарийге калтырыңыз. А биз видеонун аягына келдик. Каналга жазылып, видеого лайк басканды унутпаңыз. Кийинки видеороликтерден көрүшкөнчө сак туруңуздар.